Учурда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусу өтүүдө. Ага Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистандын президенттери катышууда. Жолугушуунун жүрүшүндө саясий, соода-экономикалык тармактар боюнча бир канча маселелер каралат. Андан тышкары миграция жана башка бир канча тармактар аркылуу талкуулар жүрүп, анын негизинде жолугушуунун жыйынтыгында документтерге кол коюлат. Алгач коңшу өлкөнүн президенттери 4-чү консультативдик жолугушуу үчүн номер 2 мамлекеттик резиденцияга келишти. Аларды президент Садыр Жапаров тосуп алып, кол алышуу жана чогуу сүрөткө түшүү салтанаты өттү. Андан соң Борбор Азиянын лидерлери жыйындар залына өтүп, консультативдик жолугушуу башталды. Мамлекет башчы Садыр Жапаров жыйынга келген кесиптештерине ыраазычылык билдирип, 4-чү консультативдик жолугушуусун ачык деп жарыялап, бүгүнкү диалог ийгиликтүү жана натыйжалуу болуп, бардык актуалдуу маселелерди талкуулоого жана аларды чечүүнүн жалпы жолдорун табууга мүмкүндүк берет деген бекем ишенимин билдирди. Уважаемые коллеги, урматтуу кесиптештер, Борбордук Азиянын мамлекет башчыларынын Кыргызстандагы 4-чү консультативдик жолугушуусун ачык деп жарыялоого жана кароого уруксат этиңиздер. Биздин бүгүнкү диалогубуз бардык актуалдуу маселелерди талкуулоого жана алар боюнча бирдиктүү чечим табууга мүмкүндүк берүүчү, ийгиликтүү жана жемиштүү болот деп ишенем. Консультативдик жолугушуунун алкагында өлкө лидерлерине сөз берилип, ар бир мамлекет башчы Борбор Азиянын өнүгүшү үчүн бир катар сунуштарды киргизип, маселелерди көтөрдү. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Борбор Азия өлкөлөрү соода-экономикалык алкагынын башаты болуп саналат деп билдирди. Анын айтымында, мындай консультативдик жолугушуулар дайыма өсүү темпине өөлгө болот. Региональное сотрудничество. Кызматташтык бардык тармактарда чыңалууда. Мамлекеттер аралык саясий диалогдун сапаты жаңы деңгээлге көтөрүлүп, чыныгы жакшы коңшулаштыктын негизинде мамилелерди динамикалуу өнүктүрүү үчүн иштери жүргүзүлүүдө. Өз ара пайдалуу соода-экономикалык кызматташтык биргелешкен күч аракеттердин аркасында сооданын олуттуу өсүшү менен пандемиялык өз ара аракеттенүүнү калыбына келтирүүгө мүмкүн болду. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча аймактар аралык соода 27% өсүп $8 миллиард ашты. Мындан тышкары соода-экономикалыктагы маселелер көтөрүлүп, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев чек арадагы соода саттыкты өнүктүрүүнү сунуштады. Анын айтымында, дүйнөлүк экономикадагы кризистин күчөшүнүн натыйжасында өлкөлөр кризистик көйгөйлөргө туш болуп, импорттук инфляция өсүп, азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздуктун тобокелдери бир нече эсеге көбөйүүдө. Первое – это экономическое измерение. Биринчиси экономикалык өлчөм. Талдоо көрсөткөндөй, оң динамикага карабастан биздин өлкөлөрдүн ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыктын потенциалы дагы эле ачыла элек. Бүгүнкү күндө ар кандай эсептөөлөр боюнча ички региондук соода аймактын өлкөлөрүнүн жалпы соода жүгүртүүсүнүн 5-10% түзөт. Буга байланыштуу биз өз ара сооданы жакшыртуунун жаңы формаларын жана механизмдерин активдүү киргизүүнү сунуштайбыз. Кеп товарларды жеткирүүнүн бирдиктүү эрежелери жана жөнөкөйлөштүрүлгөн жол жоболору бар чек ара соода зоналарынын системасын түзүү жөнүндө болуп жатат. Бул жерде үчүнчү өлкөлөрдөн келген кымбат жана дайым эле сапаттуу эмес импортту биздин өндүрүүчүлөрдүн продукциялары менен алмаштыруу аракеттерин түшүнүү жана колдоо маанилүү. Жыйында коңшу өлкөлөрү менен болгон чек ара маселелери боюнча дагы билдирүүлөр болду. Президент Садыр Жапаров коопсуздук, туруктуулук боюнча чечкиндүү жана олуттуу аракеттерди колдоорун айтты. Уважаемые главы государств, трагические региондо болуп өткөн кайгылуу окуялар деструктивдүү күчтөрдөн, анын ичинде диний фанаттарды жана кылмышкерлерди өз тарабына тарткан тышкы күчтөрдөн коопсуздукту камсыздоо маселелерин алдыңкы планга чыгарды. Мындан ары социалдык, экономикалык, улуттар аралык, диний жана башка шылтоолордон улам түзүлгөн коопсуздук кризистерине жол бербөө керек. Бул багытта өз ара аракетибизди бириктирүүгө чакырам. Жалпы коопсуздук, туруктуулук жана бакубатчылык региондогу мамлекеттердин ортосундагы мамилелердин атмосферасына көз каранды. Учурда Кыргызстандын Боордош Өзбекстан жана Тажикстан менен болгон мамлекеттик чек арасын делимитациялоо иштери уланууда. Бул чек араларда тынчтыктын, достуктун жана ишенимдин ачык көпүрөсүнө айланат деп ишенем. Жолугушуунун жыйынтыгында биргелешкен декларация, достук жана кызматташтык жөнүндө келишим, эл аралык платформаларда өз ара аракеттенүү концепциясы, жашыл күн тартиби жана аймактык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча жол картасынын документтерине кол коюлду. Бегим Айталантова, Самат Дөөлөтакунов, 5 канал. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамлекет башчыларынын жолугушуусу тууралуу айтып берди. Анын айтымында мамлекет башчылары Борбор Азия өлкөлөрүнө тиешелүү ири жана кеңири форматтагы маселелерди талкуулады. Анда коопсуздук, соода-экономикалык, энергетикалык коопсуздук тууралуу кеп болгон. Бул 4-чү консультативдик жолугушуунун негизинде атайын бирдиктүү декларация кабыл алынды. Ошону менен бирге чогуу
международный платформада чогуу иштөө боюнча концепция кабыл алынды. Жана жашыл экономика боюнча дагы күн тартибинде жаңы соглашение кабыл алынды. Бул дагы бизге керек. Мындан тышкары 5 мамлекеттин ортосундагы кызматташтык, достукту өнүктүрүү боюнча атайын договорго кол коюлду. Бул ар бир биздин Борбордук Азия мамлекеттери үчүн эң керек. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, бул договор биздин мамлекеттерге жаңы жол ачат.